Менин аябай жөөлүү көйгөйүм бар. Мен Россиядан машина алып келдим. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Машина алып келгенден кийин мен чек арадан өтүп отуп, бир эле кагаз албай калыптырмын. Бул жанагы сопроводительный письмо деп коет экен. Биздин жанагы бажы биримдигибиздин кагазы экен. Менден эч ким да сураган жок, эч ким талап кылган жок, жана эч ким сунуш кылган жок. Ошонун айынан мен мынакей азыр өзүм районума келдим, бардыгын оформление кылайын дегем. Бул жерден кыла албай койдум. Ушу кагазды алып келди, Бишкекке бардым. Бишкектен борбордук жана бажынын борбордук кеңсесине бардым. Ал жерден ала албай койдум. Алар да билбейт экен. Анан салыкка бар деди, салыкка бардым. Салык бөлөк жакка бар деди. Кыскасы мен баш аягы 7 күн бир жума кетирдим. Андан кийин мынакей ошол кагазды алыш үчүн кайра ошол кайсыл чек арадан өтсөм ошол жакка барышым керек экен. Ал жакка бардым. Баш аягы бир топ акча кетирип койдум. Учурдан пайдаланып, мына эл журтта деле ушундай маселе бар болуш керек. Жогорку кеңештин депутаттарына, анан жана Акылдуубек Үсөнбекович деген бар биздин министрлер кабинетинин төрагасына. Муну тез аранын ичинде чечиш керек бул маселени. Бул жөөлүү маселе. Элдин баары ушинтип кыйнала береби? Салпаңдап, ары бери жүрөт, акчасын жоготот. Битке тыйын табам деп, мына көрүп атасыздар, канча чыгым кетирип атам. Канча мен бир нерсе табамбы жо мамлекетке эле берип отура беремби? Эми андан кийин төлөмдөрдү да кымбаттатып коюптур. 8200кө азыр бардык документтерин бүтүрдүм. Андан кийин 20%-ына сатып алуудан да акча алып отур. Ушулбу кыргыздардын байыганы же жарганы? Ар бир кыбыр эткен акчада, кыбыр эткен бир кыймыл аракеттен акча алган. Бул не деген өнүгүү? Мен нааразымын. Эл журт, эгерде сиздердин оюңуздар болсо, бардыгына комментарий жазып, лайктан басып бөлүшүңүздөр. Бул маселени элдин баары билиш керек. Кыйналып атабыз. Чечиш керек муну эртерээк. Анан парламентте мен той корот элем, ой корот элем, Куран окутабыз деген майда барат сөздөр сүйлөйт. Мына чыны көйгөй. Миллион деген адамдар, 1000 деген адамдар кыйналып атат.